Кундуз Сабатарова жер үй кенде иштеп жатканы 4 жыл болду. Ал жумуштардын жатаканасына тазалоочу болуп эмгектенет. Жалгыз бой эне мындан тапкан маянасына 3 баласын багат. Буга чейин айылда иш жоктугунан көп эле кыйналганын айткан Кундуз айым учурда үй куруп, алууга да кудурети жетип жатканына кубанат. Мен бул жака келгенге чейин таласта ашканаларда иштечим, идиш жууп, колуман келген жумуштарда иштечим. Бул жака келгениме уже 4-жыл кетип атат. Баягы мурунку иштегендериме эми баягы үй бүлөмө жалгыз бой энеге 3 баланы бакканга сорго кичине эме алчы. Жетчи, анан азыр Кудайга шүгүр, кызымды окутуп атам, медучилищеде окуйт. Кендеги жумушчулардын басымдуу бөлүгү жергиликтүүлөр. Алар сынак аркылуу ишке орношкондор жана кенде иштеткен ишкананын атайын кыска мөөнөттүү окуусуна катышып келгендер. Атайын окуудан өтүп, Тоо кен тармагында иштөөчү адистик тастыктама алган 300дөн ашуун жаран бар. Мен бияка жумушка киргениме 3 айдын жүзү болду. Буюрса жакшы бардыгы. Бир эле ошол фронтальный погрузчик. Биздин конкурс аркылуу болуп келгенбиз бияка. Анан кийин ошо сертификатты өздөрү алып айланып, өзүнүн каражатына окутуп, өздөрү берген да бизге. Бул жак ачылганда резюме тапшырганбыз, ошонун негизинде эле жумушка кабыл алындым. Ошондон бери ушул жерде иштеп атам. Бул жерде баардык шарттары бар, жакшы. Тамак аштары да жакшы, жатаканабыз да жакшы. 15 күн иштеп, 15 күн бошмун. Ушул жерден тапкан бирге айлыктарыбыз менен үй бүлөнү багып атабыз. Учурда жер үйдүн аймагында 20дай объекттин курулушу аяктап калды. Анда 800ге жакын адам иштейт. Алар үчүн жатаканаларда бардык шарттар түзүлгөн. Тамак аш атайын талапка ылайык каралган, аны менен катар коопсуздук чаралары да көрүлгөн. Жалпы жонунан бүгүнкү күнгө айта турган болсок, 780 жумушчу орунду түзүлгөн. Ошол 780 жумушчу орундун 530у бул жергиликтүү тургундар болуп эсептелет. Анын ичинен 270 киши бул Бекмолду айыл өкмөтүнүн тургундары. Калгандары Талас областынын башка аймактарынан келгендер. Андан тышкаркысы атайын адистер. Жанагы фабриканы иштетүүчү, атайын жогорку билимдүү, мурда кийин ушул алтын кендерде иштеп жүргөн тажрыйбасы бар адистер. Биз ошол лицензиялык келишимдеги шартты, тартипти толугу менен кармап келатабыз. Эң башкысы экологиялык коопсуздук эске алынган. Ишкана былтыркы жылдын аягынан тарта кенде казуу ишин баштаган. Курулушу дээрлик аяктап калган фабрикада алгачкы алтынды алуу иши март айында башталары күтүлүүдө. Келишимде белгиленгендей, жер үйдөн өндүрүлгөн алтын бир гана улуттук банкка сатылат жана алтын Кыргызстандан сыртка чыгарылбайт. Кенде иштеткен Алтын альянс ишканасы ошондой эле Бакубат Талас фондун негиздеп, ал аркылуу ишкерлерге жеңилдетилген насыяларды берип келет. Аны менен катар облустагы ири долбоорлорго каржылык колдоо көрсөтөт. Ал эми өлкө бюджетине быйылкы жылдын эсебинен кенден түшкөн салык төлөмдөрдүн суммасы 2 миллиард сом болору күтүлүүдө. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала Талас облусу.